Келинчеке баласы чыгып, "Апа, бекерламас деттиңиз, кара пахан өзүн атып алды" дейтмиш. Азыркы балдар башкача да, азыркы балдар. Чоң аталар байкасаңыздар, неберелерин ээрчип жүрө берет го. Каяк болсо, бир аксакалдан сурадым да, ушул небереңиз жаман жакшы көрөт экенсе, өзүңүздүн балаңыздан да жакшы көрөт экенсиз. Бир жакка барсаңыз жетелеп аласыз, уктасаңыз кучактап уктайсыз. Ушунчалык жакшы көрөсүзбү ушу небереңиз десем, "Жок. Бу тирик чоңойсо Кудай кааласа баламан өчүм алып берет" дейт. Жөндөн эрситпейт экен да ал. Энебиз дагы небересин эркелетип атат экен да. "Жаным" десе, "Ушуну башкача көрөм башка неберелеримен караганда. Бүгүн чоң атаң жок, сен мен менен уктайсың, бас" деп комнатасына алып кирип, кучакта уктап атыптыр да небересин. Энебиз дагычы. Келини келип калып эле, "Ой, сени мен төрөгөн балам, жүр, бул энең болот, мен апаң болом, мен менен жатасың. Ой, сага эмне болду түн жарымда, сен балаң болсо мен неберем болот, тек кой мен менен жата берсин. Сиз сүйлөбөңүзчү, сиз кыйналып төрөгөн эмессиз. Мен төрөгөм кыйналып 9 ай ичимде көтөрөп." Жетелеп алып чыгып кеткен экен, энебиз дагы нервныйраак экен. "Эми шашпай тур. Сен мойнуңуз үлгүр, мен самыныма кир жуапсың эле. Сени шашпай тур." Түн жарымда баласы менен уктап аткан экен, энебиз дагы эшигин тээп келип эле, "Тура элиңди көрөйүн" депти баласына. "Мойнуңуз үлгүр, сени мен төрөгөмүн. Мен менен жатасың, бас." "Апа, сизге эмне болду түн жарымда? Сен сүйлөбө, сен кыйналып төрөгөн эмессиң. Бу мен балам, өзүм билем буну. Бас деп атам, мен менен жатасың." Жетелеп алып чыгып кеткен экен. Келини деймин, ары оодарылып уктай албайтмыш, бери оодарылып уктай албайтмыш. Баласы эсине келип, баласын кучактап, кайненесинин комнатасынын астына келип алып, "Апа, кечирип коюң. Сураныч, балага бала армаштырайлыбы, апа?" дейтмиш. Келиндер, азыркы келиндер, а. Келин менен кайненен не баласы бир чыксын дейтечи. Неси бир зубаласыбы? Мага демек искирасы да кошо чыксын, "Жаным, жашаганыбызга 25 жыл болуптур, о, чал. 25 жыл мурун эмне ушул күнү биз баш кошконбуз, бир юбилей экен." "Юбилей болсо эмне болуптур? Кой союп бир белгилеп койбойлубу, семизирак койдоду." "Кой союп не кыласың юбилейге? Сен менен мени тааныштырган батманы союп жеш керек юбилейге." Акебиз дагы жарыя кылып калыптыр, миллионер экен, акчасы каяка баткысын билбей, реклама бериптир телевизорго, газетага, телефон номурун жазып, "Жалгыз кызым бар, ким үйлөнсө ушул кызыма кошуп байлыгым жарымын берем" деген экен. Күйөө балдар толуп кетиптир үйдүн астына. "О, реанимацияда жаткандар да келип алыптыр" деп. Үмүт болуп калабы экен деп. "Келгиле, көп келипсиңер, азаматсыңар. Мына бир маселе менен берем кызымы, бирок мына бассейн бар, ушу бассейнге сууга түшүп чабак атып, ким биринчи наркы бетке өтсө, кызымы берем, кошо байлыгымы берем" десе, бардыгы чечине баштаптыр. "Дагы бир маселе бар. Бассейндин ичинде крокодил бар, чабак атып өтүп кетип атканыңарда кармоо болсо тирик чыкпайсыңар" десе, кайра бар эле кийинип алып кетип атышыптыр да. Ошентип атса эле бирөө сууга түшүп кетиптир да, тапыл наркы бетке тез өтүп кетиптир, успет этпей калыптыр крокодилдер дагычы. "Не эле өттү, адам өттү" деп. "О, молодец, жүрөгү бар, бала да бар экен, бир колуң кысып кой, эне. Кызымы көрсөтөйүн, байлыгын көрсөтөйүн, айт, нени көрсөтөйүн" десе, жанагыда көгөрүп калтырап туратмыш. "Мени сууга түртүп кирген тварды көрсөтүп койсуңбу мени?" Ким өтөт андай да? Нерде чоң эжелерибиз бар. Өзү кыргыздар тамаша көй да. Мен көп чоң ата, чоң энелерден көп нерсе алчумун, мындай тамаша көй үй бүлөлөр көп да. Бир акебиз дагы аламдан өтүптүр, эми чыныгы дүйнөгө барабыз. Аламдан өткөн экен, эжебиз күйөөсүн ушунчалык жакшы көрөт экен, мүрзөгө чейин эришип барып алыптыр, ыйлапчы. "Мүрзөгө барабы эже? Аялдар барабы, барбайбы?" "Барбайт, ал эжем эришип барып алыптыр да, "Орозбек, мени кимге таштап кеттиң? Мен кантип жашайын, мойнуңуз өлгөр. Ушу малда ham өлөсүңбү? Мени кимге таштап кеттиң, Орозбек?" Көргө чейин барып алыптыр да, көрдү кучактап алып ыйлаптыр. "Орозбек, мен эми кантип жашайм?" Жайга койгондор суктанып атат. "Карачы, биз өлсөк аялыбыз ушинтип эстейби экен, а?" Мүрзөгө чейин эришип келип алып, суктанып чыгып кетип атышат экен да. О, бардыгы кетип, көрүнбөй калгандан кийин ыйлап аткан эжебизди карап кой, шарт токтоптур. "Орозбек, өлбөйм деп ойлодуң беле, мойнуңуз үлгөр. Келер жериң ушер экен го, а? Жаткызып алып тепкендериң, ургандарың эсиңдеби, мойнуңуз үлгөр, а? Кудай кааласа колу бутуң чирийт эми, кудай кааласа. Паришталар келет али сурак кылганы. 5, мына сага 5. Сени ким экениң паришталар да билет сени. Сени мен эстейм да, ушул жерден качып чыкчы, Орозбек, а? Качып чыкты, мойнуңуз үлгөр, а? Тоалдым. Мындай эжелер барбы, жокпу? Жөн күлүшпөйт да, бар болгон үчүн күлүп атышат.
Индийский кино көрсөңүздөр бактылуу эле болушат. Ушуга мен таң калам. Мындай кредити жоктой жашашат да индийский кинодо. Кучакташып, сүйүшүп, мындай эч урушканын көрсөтпөйт го, ошого таң калам. Мисалы күйөөсү үйүнөн чыгып кетип атканда ырдап кетет индийский кинодочу. Монучум дуния бияха, ояха, ошаха, ояха. Как кетип аткан ыр менен түшүндүрөт. Келетканда жол менен бир болуп ырдап келет го. Баслики диваниси, сапники дивариси, тарима хогая санам дивана деп жол менен бир болот. Же башка ырды ырдайт. Полиси сурат акымымызды, поликалими шае, аймае. Эгэгэдэгэ думхококо талнасоко ае. Полиси сурат акымымызды, поликалими шае. Не дегеним өзүм дагы өлбөйм. Ушундай ырларды ырдайт го. Ырдап бийлеп келет де. Эмнеге кыргыз эркектер ырдап келбейт? Ай рахмат. Авам үйгө ырдап келебеже? Үйгө бийлеп ырдап келеби? Биздикилер мас болгондо ырдап келет да. Байкасаңыздар, кыргыздар үйгө жөн келгенде мындай ырдап келгенде мас болгондо ырдап келет. Үстү башы ылай, көчө менен бир болот. О, үйүнө 500 метр калганда башталат. Тамчы, тамчы, тамчы шүдүрүм. Өзү шүдүрүм болуп калган. Үйгө келет, кол турса баш менен ачат. Мас эми өчүп калган. Баш менен ачканда эле аялы тосуп алат. Ал аялдагы бир жоош болсо өлөйүн айналайын. Токум жеген аялдар бар го мындай. Башы местасына тура албаган аялдар бар го мындай. Түшүңдө турган болот да, ачсаңчы. Кайпсиң билесиң да аялың экенин. Мындай болуп турганда эле. Себеби андан башка эч ким турбайт да мынтип. Мойнуң үзүлгүр, алкаш, каякта жүрөсүң, сага тийгенден бери өмүрү бир жакшылык көрбөдүм, мейлиңди көрөйүн. Десе, буга чейин жакшылыкты эмне кошунаган көрдүң беле эле? Эмнеге ичесиң? Ушул аракты эмнеге ичесиң? Суюк болгон үчүн ичем. Кою болсо жейт элем. Сенден тойдум, ушу сага тийгенден көрүп башка тийип албаппын, элиңди көрөйүн. Сен маршруткага чыксаң, элдин баары түшүп калып атышат экен, ушул алкаш менен кетебизби деп. Кече бир кемпир түшпөдү катын. Болам dedi, şu gelişinde tozoğa get odasın dediler. Ben şart düşüp kaldım, kempir getti tozoğa dedim. Эме ичеби ичпеби бир күнү Кудай Таала ыйман ынсап берип калар ага да мен айтарым эме жараткан кимге кимди кошкон болсо дагы бардыгы бири-бири менен кошо карып үй бүлөлүк оомат барыңыздарга чын жүрөктөн насип этсин. Рахмат. Мен дагы ырдап алам, ырдап берейин манчамчы. Аялдар көбүнчө мээримдүү болчу эле, сиз жаман мээримдүү экенсиз, ака сизби? Мен чыккан сайын мени карап элем. Жаныңызда эже костюмун карап атат, помбарктан тиктиргенмин. Бир ырдесте ырдап берейин, Расул акам ыры, сизге жарашпайт экен, мага жарашат экен деп ырдап аткан кербесин, анан чыдабай кеткендер, бияка чыгып бийлесеңиздер болот. Жаңы жылдын урматына. Боштор кол чаптырасыздар, бийлей тургандар болсо ордуңуздардан деле. Algamı ısık gölge bargan elin Su belidey solu gördüm gölcegilen Dalçıbıkta yirgen belingden ey Başka solu gör almadım gözümden ey Atına açı tanışayın arman ey Gilers kokon gilers pışkan eken Suyu kuşun bir şağına kongon eken Şingilinden bir tatım tartsam eğer Armanı çok bul dünyada mıdır bilem Şingilinden bir tatım tartsam eğer Armanı çok bul dünyada mıdır bilem Ağız bile otat, bir yakka şuna dönün, bir yakka bilesin. Beze sizi görün, şuna dikkat. Barıp tanıştın, adın ayttın Şirin şirin gem salıp jağınbadın Kalamı dep adaşıp babayladın Boldun emi engsegenin sagınganın Boldun emi engsegenin sagınganın Gilers
kokon geler pışkan eken. Süyü kuşu bir şakına kongon eken. Şingilinden bir tatım tatsam eğer. Armanı çok bul dünyadan öter belem. Şingilinden bir tatım tatsam eğer. Armanı çok bul dünyadan öter belem. Şu yerinde. Alganı ısık gölge bargan elem. Su peridey sulu gördüm gölcegilen. Talçıdıkta eğilgen belinden ey. Başka solu gör almadım gözümden ey. Atın açık tanışayın arman ey. Gilers kokon gilers pışkan eken. Süyü kuşu bir şadına kongon eken. Şingilinden bir tatım tatsam eğer. Armanı çok bul dünyadan öter belem. Şingilinden bir tatım tatsam eğer. Armanı çok bul dünyadan öter belem. Armanı çok bul dünyadan öter belem. Ay rahmat, biçime kol şapkasından. Ömür uzun olsun rahmat. Так, урматтуу туугандар, азыр акыркы учурда бул терроризм деген нерсе аябай эле өрчүп кетти да, өрчүп өнүгүп, өзүнчө эле. Кокуй муну мамлекетти террористтер каптап кетиптир. Эки адамдын башы бириксе эле террористтер жөнүндө сүйлөшөт экен да. Мунуяка террористтер кирип келип атат, тиякты басып кетиптир, каптап кетиптир депчи. Бул террорист дегенди эмнеге мындай аябай эле мындай бийик тон менен айта бересиңер, мен түшүнбөйм да. Терроризм депчи мындай. Аны террорист дебей мындай террорист деп койсо деле болот го, туурабы? Чында? Мына бизде айтат экен, силер террористтер менен күрөшпөйсүңөр деп. Биз эмнеге күрөшпөй атабыз? Күрөшүп эле атпайбызбы? Кече эле жакында мына камактан